Assalamu alaikum, kutman taң tuğanlar, qandaysыңар? Tinsiңарбы? Hazır efirge adamlara girişsin, başlaylı efirizde. Manaylar жақшы салып тұрдыңарбы? Биздин saat boyunca 6-dan 13 öttü. Bugünkü tema bu. Ulukbek Maripov жөнүндө bu. Kim, kayaktan geldi? Kimdin balası? Kantip premier minister olup kaldı? Kimdin ökül balası degen temada bu premier minister jaş balaken 80 yıl kolakşaydı. Nukat'tan Kırgız Ata degen жерден eкен. Kırgız Ata kayсы жерден. Бұл кишини мен тааныбайт эле экем. Бұл киши анан счетный палатанын председатель болуп жүрдү дейт го. Алейкум ассалам. Ошо Марипов bunun atası var эле Мариповдор деп булар Нукаттан болот окшойт. Мен бул эсимде эле жок. Бул кишиничи менчи. Группаларга бөлүшүңүздөр туугандар. Анан баштайлы. Эфирибизди баштайлы дагы. Мен бүгүн ошо Мариповдор жөнүндө бир нерсе бар экен. Мен ошону сиздерге көрсөтсөмбү деп отурдум эле. Мына азыр чоңойтуп сиздерге көрсөтүп көрөм го, мына чоңойтупчу. Азыр. Мына Мариповдор жөнүндө уксаңыздар. Туғандар, көрдүңүздөр, бул роликте ошо маалымат борбору берген экен. Бул кайсы жылдары билбейм, кайсы жылдары болгон. Бирок бунун атасы дагы ушу чоң иштерде иштеп жүргөн, атасын деле тааныбайт экен бул Мариповдорду. Бул видео ошол Мариповдордун 300 малын кайтарып жүргөн балдар 2,5 жыл иштептир. Бирөөсү 1,5 жыл иштеп, бир нерсе бериптир туугандар. Ишенесиздер, кул дагы иштетип, бечара жетим балдарды апасы да жок, атасы да жок, кул дагы иштеткен экен. Эми элестетип көргүлө. Ушул адамды мындай айтканда премьер министрликке Садыр Жапаровго удобный окшойт деп калдым. Себеби бул Садыр Жапаров өзү таза адам эмес да туугандар, билесиздер. Өзү таза болгонду таза премьер министрди алып келмек туугандар. Анан бул дагы бир жери бар туугандар, бул Мариповдор, бул семьяны мен тааныбайм деле өзүчү. Көргөн да эмес, уккан дагы эмесмин. Баягындай мындай жылытып иш кылган адамдар да эмес да, буларды мен тааныбайт экенмин, тооба кылдым. Бирок бул бир жагынан таанылган, бул сиздерге айтып кетем, бул баягы Шадиев деген бизде премьер-министр, вице-премьер-министр жүрүп качып кетпеди эле баягы $30,000 иш козгогондо Америкага Баткенде дарыянын сууну кечип туруп өтүп кетип, ошонун өкүл баласы. Ошо Шадиевдин өкүл баласы экен, мындай айтканда. Эми элестетип көр, бунун өкүл атасы Кыргызстандын канын ичип, суруп, Кыргыздын акчасын урдап качып кетти. Анан аз келгесип, эми ушул өкүл баласын алып келди. Эми ушул өкүл баласын алып келсем, ошо баягы көчтү улайт экен да, ошо Шадиевди кылган нерселерди улайт экен. Бул эми билбейм, мен айта албайм бул кандай, бул кыргыз элим эмне болуп калгансыздар туугандар. Эмне премьер министрликке татыктуу адам жокпу? Бизде только ушу уруларды алып келеби? Только урулар бизге премьер министр,
alıp kaçar, sayıp kaçar. Aynen tuğanlar koygula. Bu kişini aytıp keteyim tuğanlar. Bu kişi yaş eleken, menden bir 2-3 yaş ile çoğuşuydu. Emi bu kişini men tanıbayım dele. Bu Ulukbek Marif atasını da tanıbayım, yükasını dele tanıbayım, hiç kimisini tanıbayım. Uqqandagı emesmin. Bular balık eken de tuğanlar. Oşo Atambayev malından başlap, oşo Atambayev'in malında помощник prezident Atambayev bolgan eken. Prezident aparatında işlеген eken. Jeenbekov'un malında da işlеген eken. Hem azırkı biyilikte de. Bular bayağı kuytu adamlardan eken de kuytu desem okşoya kaldı. Başkımda жылаңач мындай сойлогон адамдардан экен. Любой бийликтин тилин таап, эми элестетип көргүлө. Азыр Садыр аба жаңы Кыргызстанды өндүрөм, мен мындай кылып берем, 6 айда мындай кылып берем. Колунан кокотойун келбейт о Садыр абаңарды. Мен силерге айттым го, кече айттым. Садыр абаңар, она Райым акам не десе ошо болот туганда. Райым миллион алып келди. Мен ачык эле айтам, ошо Райым акам Кыргызстанды көшөгөн аркасында отурган, башкарып турган адам болот тугандар. Анан силер дагы Райымды камагыла дейт. Райымды эч ким камалбайт тугандар. Райымдын колунда подчинение. Ошо Ташиев деле ошо подчинение, Жапаровдун деле подчинение. Себеби булар арамкорлор. Чындыгы таза адам келгенде Райымды камамак. Буну ким кылмак эле? Bunu Adakan Kimsanbayev biylикке gelip kalganda prezident bolup tandalып öz prezidentlikte oturup çıktı. Biroq жеңишти ыйгары фальсификасы Садыр Жапаров коюп койду. Bunu ошо Adakan Kimsanbayev келген ошо Райымды кустурмак, ошо 400 семьяны кустурмак тугандар. Мен сиздерге 100% гарантия берем. Ошондой кылмак. Азыркы бийлик, Жээнбековдун бийлиги кайсы бийлик болбосун Райым акамды камалбайт тугандар. Ачык эле айтыш керек онучу. Райым акам не деди? Ошо адам премьер-министр болду. Не премьер-министрге бара турган адамдар азбы бизде Кыргызстанда? Ошо эле Артем Новиковду коюп койсо болот болчу туурабы? Артем Новиков жакшы эле иштеп аткан. Ол жок дегенде аркасында коррупция илешкен эмес. Анан азыр бул Мариповду алып келсеңер, бул кул ээлөөчүлүк малында Кыргыз элин кулчулук кылмай 2 жаш баланы элестетип көрсөңөр, 2 жаш баланы 3 жыл иштетип, ошо 3 жыл иштеткен ичинде акчасын да бербептир, кийим да кап бербептир, ошо эски балдардын кийимдерин турса кийим-пийимдерин берип. Эми элестеткилем. Ошол адам премьер-министрге келди. Кече мен бир ошо түз эфирден көрүп калдым. Берки Рысалиев деген бир кеңгирбаш бир аваз бар баганы. Ненормальныйчы. Өзү onu камаш керек, о Рысалиевди камаш керек болчу. Бул Батукаевди аэропортко сопровождение кылып алып чыккан, ушу Рысалиев апарган ошол жердечи. Гилемди салып учурген. Бул неге камалбай жатыр? Ошол суроо берди да тугандар, бул канча акчаңды сүйөсүзбү дейт. Бул кайсы кеңгирбаштын суроосу? Акчаны жакшы көрүшү мүмкүн, сүйбөйт акчанычы. Анан ошондой айтып атат, мен акчаны сүйбөйм деп атат. Ол кеңгирбаш Мариповда, Улукбекте кеңгирбашпы? Мен түшүнбөйм. Сүйбөйм. Сүйбөй, акчаны качан көргөн адам көргөнү сүйгөнүн туганда акчаны жакшы көрөт адам баласычы. Бул адам эмес кеп. Бирок мен айтып кетейин, бул бийликти, Садыр абанын бийлигин мен тааныбайм. Өзүн да тааныбайм. Талапкерлигин да тааныган эмес. Мен айттым, Райым акамды ким камайт? Райым акам таза адам келгенде президенттикке ошо Адахан Кимсанбаевич биз ошо Адахан Кимсанбаевич мына выбордо утуп чыккан. Мен Адахан Кимсанбаевичти президент гана санайм. Ошол утуп чыккан адам булар фальсификасы Садыр Жапаровго берип койду да, мисалы. Ошону келгенде ошол Райым миллион камалмак тугандар. Ошо 400 баягы кландагы камалмак тугандар. Ошолор да камалмак. Бирок бизде эмне болду? Биз 5-октябрда болгон нерсени, эл жеңишин кайта Райым акам мурдап алды. Сокени кетирди, сакен алып келди тугандар. Биз алдандык. Ат душ алдандык. Каерден көрдүң эле? 6,5 миллион элдин ичинен 700 гана адам ошо президент шайлап ошо меншинство башинство решает болуп калды тугандар. Бул выборду жокко чыгарышыбыз керек. Референдумда жокко чыгарыш керек тугандар. Референдумда жокко чыгарыш керек. Бул 5-октябрдан болгон баягы окуянын бардын жокко чыгарыш керек тугандар. Мен ошого чакырып кетет элем.
Пока не поздно тугандар. Көздү ачалы тугандар. Садыр акаңар да иштеке кыла албайт. Бул Улукбек Марипов да иштеке кыла. Себеби эми элестесең атасы кул өлөчү. Бул эки баланы ошо атасы Улукбек Кочкоров ошо ким Улукбек ким Мариповдун атасы кулчулук 300 малын бактырып 3 жылда иштеке алып берген. Элге бул баласын не кылат дейсиңер тугандар? Бул мен Мариповго кайрылып кеттим мына Улукбек брат мындай да. Эми түшүнөм, кайсы бийликте иштесең, жакшы жерлерде иштепсең эми баягы сүттүү жерлерде келгенде эми атаңын аркаңан иштесин да, братан турабы? Атаң ошол жерге апарды, ошо иштеп жүрдүң. Баягы папинкин кече сурап атпады эле. Рысалиев, папинкин сынсызбы же маминкин сынсызбы депчи. Сиз мындай айтканда папинкин эле сынсыз, ошо атаңыз алып келди. Атаңыз ошол жерге алып берип отургузду, ошодон бери иштеп жүрөсүз. Сиз баягы бизге окшоп мындай айтканда кандай десем, өз күчүңүз менен көтөрүлгөн эмес, ошо атаңыздын жардамы менен ошол жерлерге келдиңиз. Эркек адам өз күчү менен барыш керек ондой жерлергечи. Анан өкүл атаңыз айтып кетен, өкүл атаңыз Шадиев мошенник, значит сиз да мошенниксиз. Түшүнүп атасызбы? Марипов азыркы ким жаңы премьер-министр. Бул премьер-министр мен эми бул кишини тааныбайм бул баланычы. Менен бир 2-3 жаш чоң экен. Эми майли деңгээлин кеч автобиографиясын окуп чыктым. О жерде иштептир, президент аппараты иштептир, бул жерде иштептир, дагы бир жерде иштептир, эми акырында счетный палатада председатель болуптур. Эми колдон, эми бул кишини ошо азыркы мыйзамсыз 120 депутат колдоп берди. Кол чаап. Бул чимкириктер эми Кыргызстанды башка Россиянын составына же Кытайга автономия кылса, булар да ошентип колдоп берет 120 депутат. Бул шүмшүктөрдүн 120 депутаттын баардыгы камалыш керек. Шүмшүктөрдүнчү бул арамкорлорчу чимкирик деп бекер айтылган эмес. Мен мындай люстрация деген нерсени билем да тугандар. Ошо люстрация законун киргизиш керек да тугандар. Ошол 430 жылдан бери 400 семья Кыргыздын канын ичип келгенби? Дагы эми 30 жылда канын ичет. Качан гана Кыргыздын көзү ачылмайынча, арам менен адалды айырмалаганча ушинтип жүрөбүз тугандар. Биз мына садыр абаңар арам. Мына эркекче айтайын. Садыр абаңар арам. Себеби бул Райым менен келишим, Райым Жээнбековдер менен келишим түзүп келип бийлик эл. Болсо садыр абаңарга бийлик тийбейт болчу тугандар. Силер ойлоп атасыңарбы? Биз алып берди. Энең эркиңин алып бересиңерби? Буну Райым акам Жээнбековдер макул болгон үчүн бийликти берди тугандар. Мен ачык эле айтам мына. Тугандар. Тугандар, группаларга бөлүшүрсеңиздер, анан дагы бир нерсе айтат турган. Көздү ачалы тугандар. Арам менен адалды айырмалайлы тугандар. Биз таза взятка албаган, коррупцияга аралашпаган адамды сыйлап ушул бийликке алып келгенибизде, ошо адамдын аброюн, жок дегенде аброюн, кылган кылдар, ошо адам келгенде ошо Райым да жок болот эле. Ошо мисалы Жээнбековдордун Асылбек, ошо Соронбай, ошо Жээнбековдор да. Булар камала турган адамдар. Зулпукаров камала турган адамдар. Мына мен сиздер кимде канча адам камалат айтамбы? Мына Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Соронбай Жээнбеков, Райым Миллондун үкасы, акасы, семьясы менен камала турган адамдар. Тугандар, ачык эле айтайын, буларды камаш керек. Камабаса, биз ушу өмүр бою ушинтип кул болуп, мигрант болуп, же Россияда, же башка жерде иштеп өтүп кетебиз. Пока таза адам, Адахан Кимсанбаевдин президент утканын биз алдырып койдук. Мунусунда да 3-чү жолу утту эле, биз бирок алдырып койдук тугандар. Ошого биз өзүбүз себепкербиз. Ошого өзүбүз күнөөбүз кыргыз элим. Мен чакырып кетем кыргыз элин. Көзүңүздөрдү ачыңыздар тугандар. Бул садырава просто фигура тугандар. Соке кетти, саке келди тугандар. Ошо эле айырмасычы. Райым акам эмне дейт? Ошо болот тугандар. Мына Райым акам айтты, Мариповду премьер-министр. Мариповду алып келишти тугандар. Же барып сурагыла. Мен мага ишенмесеңер барып сурагыла. Ушуну Райым акам айтты, Мариповду алып келгиле премьер-министр. Марипов келди. Бизге татыктуу премьер-министрлер көп болчу, одан башка. Бул Мариповдордун башка семья түгөп калдыбы? Бул просто удобный фигура. Садыр ака да удобный фигура.
Марипов дагы азыркы премьер-министр, эми оозумда эле барбайт муну премьер-министрликке деген, беркин да президент дегенге да оозумда барбайт. Удобный фигура. Кыргыз элин дагы 30 жыл кылганын ичет. Булар азыр ошо конституцияны өзгөртүп, президенттик башкарууга өтүп, аз келгенсип, эми булардын чата мындай калганда туугандар, бул адамдар, бул кландарды биз жок кылбасак, туугандар, ошо Жээнбековдун кландарын, Раймиллиондун кландарын жок кылбасак, туугандар, ушул жашоо ушул боюнча өтөт, туугандар. Мен айтып кетейин. Башка өзгөрүш болбойт, өзгөрүштүн атамгасын да көрбөйсүңөр. Мен билбейм кимди кандай кылып атат, бирок мен бул Аскар Акаев дейм да, ким эле аты өлгөн. Ол да баягы ким эле аты өлгөн. Жанарды мен тааныбайт экенмин бул баланы. Эми көрүп коёммун. Ак менен караны ажырата албай калдык. Эми туугандар, эми биз мигранттар өз колубузга алышыбыз керек. Өз колубузга алып, ошо саясатты, Кыргызстан саясатты өзгөртүшүбүз керек, туугандар. Биз кул, өмүр бою кул, балабыз да кул болуп калышы мүмкүн, туугандар. Ушу бизге окшоп мигранттар болуп башка талаага, биздин Кыргызстан кул боюнча экспорт кылып калдык, туугандар. Биз ошо кул өлөчүлүккө барып калдык окшойт кайта. Бизде Кыргыз элин ойлогон президент келбейт окшойт. Пешенебизге коделек тепкен окшойт. Кайсы президент келбесин, же президентти биз тандашты билбейбиз. Же биз ошо таптыктуу президентти алып келишти билбейбиз, туугандар. Ошо таптыктуу президенттин утушун башкага ыйгарып, фальсификация кылып ыйгарып коюлат, туугандар. Ошон үчүн биз жаңыдан шайлоо кылышыбыз керек. 3 миллион 500 миң адам добуш берген адамдын ошонун 1 миллион 400 миң эле катышып тур. Бул шайлоо болуп эсептелбейт, туугандар. 3төн 1 бөлүгү. Бул шайлоо болуп эсептелбейт. Кайтадан жаңыдан шайлоо кылыш керек да, мыйзам чегинде, мыйзам таласында келип президенттикти тандашыбыз керек. Анан Зеги деле, башкасы деле талапкерин алып келип, зордукта өзүнүн талапкерин койгон, бул туура эмес, туугандар. Менин нерсем бул, мындай айтайын, туугандар. Менин өзүм көз карашым, туугандар. Өзүмүнүн көз карашым. Мен бул кишиге көзүм да чыкпайт, көзүм да жетпейт, Кыргызстанды алып чыгып кеткен. Бул киши көп нерсени обещать этти, бирок биз бул кишинин айткан нерсесин требует этип туруш керек. Бул себеби бул киши 1 жылда Кыргызстанды өнүктүрөм, 6 айда, 3 айда туруп турсаңар, ушунча 30 жылдан бери чыдап туруп ушунчаны кылдыңар деп айтып атат. Колунан кокотейин келбейт, туугандар. Ого билим керек, ме керек. Садырабаңар өзү физкультурник болсо. Өзү физкультурник заочный бүткөн адам болсо. Мошенниктин мошенниги болсо. Кыргыз элин алдады. Мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул биринчи мен сүйүнүп аттым эле Москвага, биринчи визит менен Москвага келеткен деп сүйүнүп атсам, Путин кабыл албай койду, туугандар. Мына ачык айтайын, Путин кабыл албай койду. Анан биринчи визиттин Казакстандан баштай турган болду, туугандар. Мен Кыргыз элин чакырып кетет элем, туугандар. Ак менен караны айырмалайлы, туугандар. Арам менен адалды айырмалайлы. Арам менен келген адамды, арам бийликти мен бетине эле айтам. Буларды мен коркпойм дагы, уруп да ойнобойм, мен ачык эле айтам. Мен ушу чындыкты, акыйкатты сүйлөгөн адамды мен ушу адамды президент кылабыз биз Куда кааласа. Мен бул адамды мен өмүр бою колдоп келем, колдой берем. Куда кааласа мына 3 жол койгон шайлоодо президенттик мына 2011, 17, 21. Үчөн тең утуп чыккан, туугандар. Үчөн тең Адахан Кимсанбаевич утуп чыккан, бирок ошо утушун башкадан фальсификация кылып ыйгарып коюшту арамкорлор. Ошо арамкорлор, ошо 400 семья, ошо кландар, ошо Адахан Кимсанбаевич келе турган болсо, ошо кландар, ошо арамкорлор, пактагорлор жашоосу бүтүп калат, туугандар. Ошон үчүн коркушат. Буларга выгодно, Кыргызстандын өнүкпөгөнү выгодно. Ошо Кыргыз элинин канын ичип, дагы 30 жыл башкаргысы келет, туугандар. Качан гана көзүбүздү ачабыз, ошого окшогон 400 семьяны, арамкорлорду
klандарды жок кылганча биз никогда өзгөрүш болбойт туугандар. Люстрация керек туугандар. Люстрация обязательно керек. Люстрация болбосо туугандар биз ушинтип жүрө беребиз. Мына чыныгы патриот жигиттер талаада жүрөт туугандар. Мына мигрант болуп Америка, Италия, Россия, Корея, Япония ушундай акылдуу балдар. Чыныгы акчаны сүйбөгөн, акчаны жакшы көрбөгөн, кыргыз элиме иштейм дегендер мигранттар ушу талаада жүрөт. Ушул адамдар келсек, Куда кааласа, кыргыз саясатын колго алсак, биз тандаган адам президент болуп келсе, ошол адам оңдоп кетет. Ошол бир эле ушул адам шанс, бир ушул адамда шанс бар. Бирок азыркы самозванец, азыркы мына адам никогда өзгөртө албайт. Мен 100% гарантия берем. Бул адам 100 жыл сурак отурса дагы Кыргызстанды өнүктүрө албайт. Себеби колу таза эмес, аркасы таза эмес туугандар. Бул арамкорлор менен, паракорлор менен, пактакорлор менен, ошолор менен кландар менен келишимге түзүп алды туугандар. Ошол адамдар менен келишим түзгөн адам таза болобу туугандар. Мисалы ошо эле Ташиевди айтайлы. Райым миллион жөнүндө суроо бергенде не деген? Бул жакшы адам, Райым ака. Жакшылыгы жакшы болуптур. Бирок Кыргыздын канын ичеткан ошол адам да. Таможнядагы контрабанда ошо. Контрабанда аз келгенс наркотиканы да ошол адам карайт. Силер билбейсиздер ошону. Мен ачык эле айтайын. Райым акам Кыргызстандын мындай айтканда серик кардиналы. Мындай айтканда көчөгө да отуруп алып көп нерсени башкарат. Силер ошону билбейт экенсиздер. Мен айтып коем, Райым аканы неге американецтер чёрный списокко тыкты? Магнитский деген списокко тыкты. Бунун жөндөн кылбайт туугандар. Райым миллион, бунун семьясы, Жээнбековдор камалыш керек. Ушу Жээнбеков, Райым миллондун семьясы камалганда, ушуга окшогон баягы илгерки калып кеткен ушу 400 семья камалганда гана биз утабыз. Ага чейин биз кыргыз эли кул боюнча калабыз. Түшүнөт Фаридеже. Куда каласа биз жеткизебиз, кыргыз элине жеткизебиз. Арам менен адалды, кара менен акты айырмалаганды. Керек болсо ошо арам менен келген бийликке жаназа окулбайт, ошону билип койгоңуздар туугандар. Мисалы ошо арам менен жаман ой менен келген адамга жаназа окулбайт. Бандиттерге жаназа окулбайт. Булар бандиттерден айырмасы жок. Ошо бандиттердин бир себеби бул киши түрмөдө отурганда бул келишимге барган бул. Ошол чорный мир менен келишимге барган адам азыр силердин ажоңор болуп турат. Мен ажом эмес. Ошо тандагандардын ажосу. Зекстандын ажосу, Кыргызстандын ажосу эмес, Зекстандын ажосу. Мен ошону айтып кетейин. Ошон үчүн туугандар, качан гана биз өзүбүздөн баштайбыз, пейилибиз өзүбүздүн пейилибизге жараша ошондой президент келет. Деңгээлибиз ошого жетиптир, ошону алып келдиңер. Алып келип отургуздуңар. Физкультурникте, мындай айтканда, заочный бүткөндө. Кече инаугурацияда айтып атат, соотечественникин айта албай, сочечественники деп атат. Бул сөздү Жээнбеков да айткан. Ошентип адашкан туугандар. Анан кийин булар дагы баягы садырчылар Путиндин бир видеосун монтаж кылып, Путинди адаштыго деп сүйүнүп жүрүшөт. Ол монтаж кылгандарды бардыгы эле билет. Мен Садыр Абаны айткам башында. Бул Садыр Абам Дастан Жумабековдон калышпайт, Икрам Тазабековдон калышпайт, Саксалуу, Макалөө ошондой эле айткам мен. Буну бир көргөндө эле айткам туугандар. Эми эл дейт. Эл ошо бийликтин бир бутагы. Ошол айтканда эл бар, бийлик бар туугандар. Ошо бийликте биз өзүбүз эл тандап туруп таза адамды алып кетсек болот элеби? Туурабы? Ошондо мында мен мисалы мына ошо шайлоонун жыйынтын жокко чыгарам, Куда каласачы, бул Куда каласа чыгат. Бул шайлоонун жыйынты жокко чыккан ошо 5-октябрдан болгон окуяны баары токтом указ баардыгы жокко чыгарылат. Бул мыйзамсыз болгон нерсенин баардыгы жооп берет. Ошо мыйзамсыз отурган 120 депутат да жооп берет. Ошо мыйзамсыз келип бийликти басып алган Садыр Жапаров да жооп берет. Ошо Ташиев жооп берет. Ошо Мамытовдор жооп берет, Куда каласачы. Мен ишенем, ошо күн келет. Болбосо ошолордун неберелери, ошолордун балдары жооп берген күн келет туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ошо аталары кылган нерсеге балдары жооп берет. Ошо күн келет туугандар. Ошондо айтабыз. Ошо атаң Ташиев, ошо Садыр, ошол талант
Машеник аперес деп ошо аталарың ушул акыбалга Кыргызстанды ушул акыбалга алып келген ушул аталарыңар болот деп айтам менчи. Балдары чоңоюп калды Кудай кааласа. Неберелерге чоң атаңар ошондой адам акылсыз, кем чонтой, бандиттер менен Райым Миллион менен Жээнбековдун келишимге барган арамкор элдин ырыскысын жеген атаң болот деп мен ошондо айтам. Кийинчи ошол убакыт келет Кудай кааласачы. Историяда да калат, тарыхта да жооп берет, юридический жактан да жооп берет Кудай кааласа. Мен ишенем ошол нерсегечи. Качан гана кыргыз элинин көзү ачылбаганча мен сүйлөй берем. Менин тилим кессе да сүйлөйм, кесип башым кессе да сүйлөйм. Өлүп кетет да сүйлөйм туугандар менчи. Мен чындыкты, акыйкатты жеткизбегинче ошо ар бир жаранга, ошо 6,5 миллион элдин ар бирине жеткизүүчү мен сүйлөй берем. Акыйкат, адилетти болгон окуяларды айта берем туугандар. Мен бул нерседен коркпойм, бул бийлигинен да коркпойм. Бул арамкорлорунан да коркпойм, бул Райым акасынан да коркпойм, бул Жээнбековдордон да коркпойм, Садыр Алаңардан да коркпойм. Ошол туугандар. Мен бир гана Кудайдан корком туугандар. Акыйкат, адилет, арам эмес, адал президент келгенде гана мен ошондо ошо адал келген президентти уважать этип, ошо адам менин президентим деген сыймыктанып туугандар. Ага чейин бул бийликти да тааныгам, Жээнбековдун бийлигин да тааныган эмесмин. Атамбаевдин да бийлигин тааныган эмесмин туугандар. Ошол мен кыргыз элине жеткизгенге аракет кылам. Ар бир ошо 6,5 миллион элдин ар бирине жеткизем Кудай кааласа. Тилим бар экен, ушул телефонум бар экен, ошо смартфонумда жеткизип, акыры бир күн болсо бир күнү көзүңөрдү ачсам, мен ушу май басып калган көзүңөрдү ачырып, адал менен арамды, ак менен караны айырмалаганда гана ошондо мен адилет орногондо, таза адам келип президент болгондо гана мен унчукпай калышым мүмкүн. Ошол туугандар. Ага чейин бул нерсеге мен көз жума албайм. Айта берем. Бирок мен факты болгон нерселерди айтам туугандар. Мен бул садырчыларга окшоп аферистенип, ошол интернеттен биз ошо Адахан Кимсанбаевдин аброюн 6%ге түшүрүп койдук деп мактанып жүрүшөт. Мен андай эмес. Мен булардын кылган иштерин, жасаган иштерин туугандар. Булардын мыйзамсыз кылган иштерин айтам Кудай кааласа. Мен мына жетим тоо жөнүндө, жетим тоо боюнча уюм түзгөнбүз. Терексай боюнча экологик катастрофа боюнча айтам. Кыргызстандагы көгөйлүү маселелер, свет, газ өчкөндөрдү айтам туугандар. Ошо бийликтин, ошо арамкорлордун иштебегендигин айтам туугандар. Ошо ар бир чиновниктин арамкорлугун, взятка алганын, кантип байыгандарын мен баардык элдигерге жеткизип, ким гана айтпасын, ошо ар бир чиновник иштеген акчасы арам туугандар. Кыргыз элинин канын ичип, ошо чөнтөгүн урдалган акчалар туугандар. Ошону билип коюңуздар. Будан кайтпаш керек. Качан гана адилетти өзүбүз пелибизге өртөткөндөн кийин ошо таза адам келет. Ага чейин ошо аферист, мошенник, ошого окшогон адамдар келе берет туугандар. Мен Садыр аканын башына бетине айтам. Бул киши кумтөр менен танылган, кумтөр менен танып келип туруп, кумтөрдү улутташтырам деген, туурабы? Улутташтырып, ар бир үй бүлөдө кашык, алтын кашык эмес, мындай бир көгөй жок азыр. Керек болсо кече бийликке мыйзамсыз келген бийлигине келгендегинде эле эмне деди? Кумтөрдө алтын калбай калды деди. Кумтөрдө 5 тонна запаста алтын бар туугандар. Бул кумтөр 30-жылга чейин, 2030-жылга чейин келишими бар туугандар. Бул эшек такалап жүрө, алтын калбай калса. Эмне такалап жүрөт? Эмнеге жетим тонну Кытайга берем деп атат? Бул Акыл Жапаров айтканы, бул Садыр Жапаровдун оюндагысы туугандар. Мен сиздерге айтам. Жетим тоодогу жашаган тургундарга кайрылып кетем туугандар. Иштетпеңиздер. Биз ошону иштетпеген бизге выгодно туугандар. Ошону биз иштетпесек, наоборот, ошо бизге выгодныраак. Себеби ошол жерде экология бузулат иштеткенде. Ошол жердеги запас экен 80 миллиард запас, 100 миллиарддык запас экен. Ошо Кытай карызына биз 1 миллиард 700 миң эле карыз экенбиз тууган. Буну башкача ой менен деле төлөсө болот. Ошону төлөй турган адам керек болчу эле бизге, президентке. Башың жетпесе эмнеге президенттикке барасың? Ошо арамкорлор Райым Миллион Жээнбековден эмнеге келишимге барасың? Ошолор менен келишимге барбашың керек эле туугандар.
Бул ошолор менен келишимге барып, мындай айтканда туткун болуп калды, ошолорго кул болуп калды туугандар. Бунун өз пикири болсо деле, өз ыктыяры болсо деле кыла албайт туугандар. Буга Садыр акеңерге жол бербейт бул Райым ака, Жээнбековдор. Мен сиздерге ошону айтып кетейин. Силер ойдо эркек болсо, өз самостоятельный мен президентмин деп турган болсо, Жээнбеков Райым менен камалыш керек тууган. Ошондо гана самостоятельный. Ага чейин бул самостоятельный. Райым акам камалбагыча самостоятельный эсептелет. Жээнбековдун эки макамы алыныш керек, Соронбайдын. Асылбек Жээнбеков камалыш керек туугандар. Мына мен айтып кетейин кыргыз элине. Булардын бардыгы камалыш керек. Ошо 120 депутаттын бардыгы камалыш керек. Жанында Ташиев камалыш керек, Мамытов камалыш керек. Керек болсо Садыр акаңар да камалыш керек туугандар. Ошо мен ачык эле айтайын. Ушулар камалгандан кийин, люстрация болгондон кийин анан гана Кыргызстанда адилеттик, мыйзамдуулук орнолот. Ага чейин ошентип жүрөт. Мен 10 жыл, акыркы 10 жылдан бери мигрантмын туугандар. Мен билем. Бул нерсе мигранттык, мен өз жоон менен тартып, мисалы ушу Кыргыз башка жерде иштеп жүргөн мигранттардын бардыгы таза туугандар. Булар визиткага аралашкан эмес. Булардын ойлору түз. Ошол мигранттар башка жерлерде жүрүп, ошо семьясын ойлоп туугандар. Үйлөрүнө акча салып, ошо Кыргызстан экономикасын биз көтөрүп, биз кармап турабыз, мына мигранттар туугандар. Биз менен эсептешишиңер керек. Биз каалаган адам президент болуш керек туугандар. Биз каалаган адамдын утушун силер башка адамга ыйгарып койдуңар. Бизде фальсификация, саясий маанайда камалган нерселер токтобосо, ушул боюнча көч уланып кете берет туугандар. Мисалы мына Сегизбаевди камашты. Бул саясий заказ туугандар. Бул өч алуу деген болот, ошону билип коюңуздар. Бул киши Сегизбаев анча-мынча азыркы турган бийликтин ичиндегилердин арасында таза адам болот Сегизбаев. Мен бул адам тарапташы эмесмин, бирок бул как адамгерчилик айтып коюшум керек. Убагында болгон, ооба, саясий заказды аткарды, мен түшүнөм. Бирок бул саясий Садыр абаны камаганда бул саясий болгон эмес туугандар. Садыр ака за преступление сидел. Ошон үчүн мен ачык бетке айта берем. Колуңардан келген ишти кылбагыла. Мен Кудай кааласа президенттик мына эртеңки парламент шайлообу, жергиликтүү шайлоо бирөөсүнө катышууга аракет кылам туугандар. Бирок мен чындыкты айтып келгем, айта берем. Качан гана мен ошо Адахан Кимсанбаевич менин президентим, Кыргыз элинин президенти утушун өзүнө беребиз, кайтарып беребиз. Ошондо гана мен успокоить этем. Ага чейин мен никогда успокоить этпейм. Адилетти, акыйкатты айтып отура берем. Колуңардан келсе кыла турган ишиңерди кылгыла. Мен Кыргызстанга барам, сени камайт, колуңардан келбейт менин камаганга. Мен ачык эле айтам. Духуңарда жетпейт менин камагангачы. Мен барам, мен керек болсо ошо Бишкекке Садыр Жапаровдун жанына барам, керек болсочу. Аудиенс алып кирем, өзүмө бет сүйлөшөм. Мен ошол кишиге айта турган сөздөрүм бар. Мен туруп айта турган сөз. Мен мына визит Москвага келет деген биринчи визитти Москвадан баштайын тосолайын деген ниетим бар эле. Бирок мына көрдүңүздөр, Путин кабыл албай койду. Казакстандан баштай турган болду биринчи визитти. Ошон үчүн туугандар, бул кишиге мен айтып кетерим. Ошол 2017 жылы түрмөгө камалганда сиздин тарапташыңар ушул МВД милициялар көп жубурган. Балаңыз ошо баягы өтүп кеткен балаңыз да бар эле, кичинекей да бар эле, ошол калтак жеген. Ошо ишти козгоп чыгыңыз тууган. Намазыңыз болсо козгоп чыгыңыз Садыр ака. Козгоп чыгың. Ошол эле жоопкерчилик адам ала турган жоопкерликте. Сизди соттогон ошо сиз азайтып атпайсыз, саясий маанайда болду деп атасыз туурабы? Ошо саясий маанайда боло турган болсо ошону доказать этиң. Ошо судьяларды камалыш керек, судьялар. Прокурорлор камалыш керек, милициялар, СМБ бардыгы камалыш керек. Ошондой боло турган болсочу, андай болбой турган саясий маанайда болсо, сиз жоопкерчиликти сиз мойнуңузга алып туруп, түрмөңүзгө барып отуруңуз онда. Туугандар, өтө эмоция калтырып жүрдүм окшойт. Бирок чындыгында туугандар, арам менен адалды айырмалайлы туугандар. Ак менен караны айырмалайлы. Качан гана ошону айырмалап, акыйкат, адилеттик бийликти алып келбесек, биз ушу мигранттар дагы 30 жыл мигрант болобуз. Кыргыздын канын 30 жыл кан ичим болсо, дагы 30 жыл булар ичет. Эми бул аталар ичип аз келгенсе, балдарын алып келди. Мына Марипов атасы арамкор болчу, бул өзү эми баласын алып келди бийликке. Азыркы премьер-министрдин атасы арамкор болчу. Семьясы менен арамкор болчу буларчы. Нокаттын кайерине тааныбайт экен бул кишилердичи. Мен айтып коем,
Bu Maripov kolundan da koka тиын келбейт. Буга просто Райым акам айтты ушунун премьер-министр. Ошого премьер-министр болуп келди туугандар. Мен дагы эфирге чыгам туугандар, коркпоңуздар. Акыйкат, адилет бийлик келбейинче тилибиз баягы Адахан Кимсанбаевдин айткан жери бар. Карап туруп, адилетсиздикти карап туруп, күчүң жетпесе айт дейт. Күчүң жетпесе, колуңан күчүң жетпесе айт жок дегенде, ниетиң болсун ушуну арам кылып атат деп ичиңен ойлоп кой дейт. Болбосо сүйлө дейт, сөзүң менен айт дейт. Болбосо күчүң болсо колуң менен токтоткон, ошону арам нерселерди токтоткон дейт. Мен ошол нерсени карманып кетем дагы мен. Пока колумдан тилим бар экен, телефонум бар экен, мен ошо арамкор, ошо адилетсиз болгон нерселерди мен айта берем. Качан кыргыз элин мен ойготом, көзүндөгү майын, тоскон майын мен жоготом, ошондо гана успокойтем. Качан гана адилеттүү хан алып келебиз, адилеттик президент алып келебиз, бийлик алып келебиз, ошондо унчукпай калам туугандар. Ага чейин мында адилетсиз кылып жүргөн бийликке келип, арамкор болуп, паракор болуп, булардын баардыгы мен унча калбаганга туура эмес. Мен ошон үчүн ар күн болсо, ар күн чыгам эфирге чыгып, ушу кыргыз элин ойготом. Ошо 2 миллион 100 миң адам катышпаптыр. Неге кайдыгер келип катышпады? Ошо адамдардын добуштары эмне болду? Ошо адамдар неге мен добушум гана деп, мен ошо шайлоого катышмак, кантип ушул президент болду депген бир адам суроо берген адам жок туугандар. Кайдыгерлик бул. Бул ушул бийлик ишенбейчилиги, бул ушул бийликтин фальсификациясына макул болгондугу. Мен бул фальсификацияга никогда макул болгон эмесмин. Бул боюнча да комиссия түзүлүш керек. 2011-деги шайлоодо Адахан Кимсанбаев президенттик туткан. О боюнча да ыйгарып койгон, ошо боюнча да комиссия. Парламент шайлоодо да утуп чыккан, onu да жокко чыгарып коюшту, жок фальсификация кылып. Ошонун бардыгын комиссия түзүп, изилдеп чыгып, жоопкер тартылган адамдар жоопкерчиликке тартып туугандар. Ошондо гана тынчылык, аманчылык, адилеттүү бийлик келет туугандар. Амантта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович. Аманчылыкта көрүшкөнчө дагы эфирге чыгам мен сиздер менен.